Саламатсыздарбы интернет колдонуучулар, биз бүгүн окуу жайлардын бириндеги жатаканада жашап жаткан үй бүлө тууралуу чагылдырабыз. Андагы бүгүнкү күндөгү абалы туурасында сиздерге өзү айтып берет. Анан аз да болсо ошо кайдыгер карабаган жардам адамдардан жардам сурайбыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ошол үй бүлөгө жардам бериңиздер. Көп балалуу эне бүгүнкү күндө мындай жатаканада жашап жатыптыр. Кандайсыз? Жакшыбы? Жашоо ушул жерде болуп атыптыр да? Ооба, жашоо ушул жерде. Жолдошум каза болуп калган. 4 балам бар. Балдарым ар жакта. Ушинтип жашап атабыз. Өзүм белиме кыржы болуп калганмын. Жерге көчүп келебиз убактылуу. Берине чык деп атат. Билбейм эми каяка барабыз. Азыр бир балаңыз менен ушул жерде турасыз. Бир балам ушул жерде, балдарым оякта ыйлап атат. Алып кет апа деп. Аларды алып кетсем кантем эптеп багып атам булар. Өзүм белим кыржы болуп калган. Карантинде кантиңиздер? Карантинде кыйналып ошо балдарымды таркатып ар жака. Бул жерге канча болду жашап атканыңыздарга? Бул жерге жашасаңыздар 20 күн болуп калды. Бул жерден да чыктып атабы? Бул жерден чыктып атат, кечеге айтып кетиштем. Билем каяка барабыз. Бу жерде Асияга бериптен. Ошол бу жерден директоруна рахмат ошерге жашап турганына. Турасыз. Эми чыкты десе каяка барабыз, барар жерибиз жок. Азыр эми өзүңүз канча балаңыз бар? Өзү 4 балам бар. 4 балаңыз бар. Азыр мына өзү менен алып калгам. Калган карантинде тарасып. Окуусу кандай болуп атат? Булардын окуусу окуган жок, телефон жок, телевизор жок, онлайн окуй албай калды. Өзүңүз эмне жумуш кылат элеңиз буга чейин? Кантип тирлик кылып аттыңыздар? Күрүмдүк. Күнүнө 3 сомдон идиш жууп, эптеп буларды багып аткам, белим оорган чыга карабай. Квартираларда жашап жаткансыздар? Квартирада жашадык. Анан карантин болгондон кийин төлөй албай калдыңыз? Ооба, төлөй албай бияка эптеп бекер убактылуу жашап тургула деп, эми берине чыккыла деп атат. Каяка барарыбызды билбей атабыз. Кайын журтуңуз жардам бербейдеби? Кайын журтум ошол пока ошоктон көбөйгөн да. Ошого келип деп анан бияка келгенбиз. Бул балдар азыр тайнесинин тагаларынын колунда же өзүнүн Тайнеси жок, тайнеси кичинекейинен каза болуп калган. Ар жакта тагаларыныкында ошо. Айда жүрүп келдик, 1 айдай. Эптеп жаныбызды багып. Ал дары-дармек кандай болуп атат? Кыржаңыз азыр ден соолугуңуз кандай азыр? Дары-дармек эми көрүнөн келсем акча жок, мындай кыржанын больницага жатканга акча жок. Жатыш керек экен. Барам күндөн-күнгө күчөп, мына буттарга түшүп атат буттарыма. Кайын журтуңуз эмне окуу берет? Иштей албай атасың деп же ден соолугуңузга байланыштуу? Кайын журтум эме? Үйүбүз жок аякта. Үй кайнем намында, мурда күйөөм бар эле кайнем намында болчу. Анан үйдү алып коюшту. Анан каяка барат деп бияка. Балдар үчүн да тургула дебедиби? Эч ким айтпадыбы? Балдар үчүн да айткан жок. Балдарын да алып калабыз деги бу дебедиби? Баарыңар кеткиле деди. Баарыбызды да эчке чыгарып койгон кайын журтум. Кайным бар ошол. Кайсы айылда? Кочкор. Кочкор атаданбы? Жок, Нарын Кочкор районунан. Нарынан келдиңиздер сиздер. Ошко кантип келип калдыңыздар? Же бул жактан болосуздар? Оштон болом өзүм. Оштон. Бул жерде эми азыр жашаганга бир неме барбы? Нан жегенге бир неме барбы? Эптеп мынтип атабыз. Кээкилер мындай орза питир берип, ошентип жардам берип атышат. Мен азыр баарына муктажмын, эчтекем жок. Чоң балаңыз канча жашта? Чоң балам 11-дө бүттү. 11 азыр каякта? Азыр ошо айылда жүрөт. Айылда жүрөт. Андан кийин? Андан кийин кызым да ошо ар кимде да. Бир тагасыныкында, бир тайжасыныкында. Кичи кызым да ошо. Булардын паспорту, метрикелери, көлүктөрү барбы? Метрикасы өзүмдө, баары өзүмдүн. Баары бар, баары жеринде. Турмуш баягы жолдошуңуз менен нике кадимкиде каттоодон өткөн белеңиздер? Нике ЗАГС алган эмеспиз да. Ошон үчүн баягы эч кандай мүлк ала албапсыздар алардан. Мындай аракет кылып көрбөдүңүздөр эми баягы кайнеңизге айтып, мына балдар менен каяка барабыз, эми жок дегенде жардам бергиле, шаардан бир жер алып бергиле же бир Жок,
Анткен жок. Айттык. Андай немеси жок экен да. Болбой коюшту. Калсаң бар туугандарын алсаң, орушуңа арасын, төшүңө арасын ошентип коюшту. Эми болду, балабыз өлдү, эми кетире деп тур да. Бала жолдошуңуз менен ооруду же капилеттен кырсык болду? Ооруп ошо бөйрөк отказ берди да. Азыр бул жерде жашоо эми айла жоктон болуп атат, бирок кандай бир свет, жарыктык нары бери бар экен? Болуп атабы? Светти улап беришти, лампочка салып беришти. Азыр бул жатаканада жалгыз эле ушул чоң илтеген имаратта өзүңүздөр эле жашабызбы? Балам экөөбүз эле ошо коркуп, эшикке чыккан да. Балама учук чыкты озоруна, учук чыгып кетти, чочуп эметип. Чыгып албай коридорго да чыгабы? Азыр эми сен окугуң келет? Мен окууга кызыгам. Телевизор жок. Кайсыл сабакка жагат эле? Сен өзү окугансыңбы? Канча чыкканга чейин окудуң? 6-класска чейин. 6-га чейин окудуң анарында. Кайсы предметтер жагат эле? Келечекте ким болгуң келет? Милиция. Милиция болгуң келет да? Милиция болсоң, эл жерди коргойсуңбу же тартипти катты кармап, жана мыйзамсыз иштерге бөгөт коесуңбу, кандай кыласың? Мындай ниеттериң кандай, максаттарыңчы? Айтпеши, мына көрүүчүлөр сени көрүп турат да, ушу сенден бир үмүттөрү артып, мындай бир үмүттөнүшсүң да. Элге кызмат кылгым келет. Сен ушун чоңойсоң, үй-бүлөңгө ушинтип арасы калтырбай, үй-бүлөң бекем кылып, баягы бар жолдон камкордук кылып, неме кыласың да, мындай кылбайсың да, мындай оор жашооду эч кимге каалабайсыңбы? Жок. Азыр эми мен сиздердин жашооңуздарды азын-аулак бир аз түшүндүм да, мындай эми кайын журтуңуздарга колунан келишинче жардам берип, анан ошол турмуш жолдошуңуз менен ошол 4 баланы чоңойтуп, төрөп, ошол үйдүн орозгерине бирге кыбыратып, алга түртүп, анан эми Алланын буйругу экен, каза болуп калып жолдошуңуз өткөндөн кийин мантип оор акыбалга келип калыпсыз да. Мындай абалды эч кимге каалабайбыз, сиз да каалабайсыз албетте. Ошон үчүн эми тагдыр экен, жанагы колунда бар, кайдыгер карабаган жарандардан эмне деп сурайт элеңиз? Же башпенек бер дейсизби, же ижара акысын төлөп бер дейсизби бир квартирага чыкса? Же күнүмдүк оокатыңызды тамак аш жанагындай азык-түлүк берсинби, ошону айтсаңыз? Ушу баш колумда бар менен кайрылган убакыт жашай турган, акысын төлөй турган неме берсин. Азыр бара турган жерибиз жок, эртең чыкып атат, билбейм каяка барабыз. Жолдошум дагы экөө жакшы жашаганбыз, мына 4 баланы эметтик. Ал каза болуп калгандан кийин айла жок. Бушака келдик да. Эми бүгүнкү күндө мындай кырдаалда ар ким өзүнүн үй-бүлөсү менен өзү болуп калды. Муну моюнга алыш керек. Бирөөгө бирөө жардам азыр бир тууганым дагы жардам бериши кыйын, аны түшүнөбүз, билип атабыз, көрүп атабыз. Азыркы заманда ошон үчүн эми жанагындай кыргыз элибизде кайдыгер карабаган, жардам бергиси келген жарандар бар. Ага ишенебиз. Эми Кудай буйруса ошондой жарандарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз сиздин бүгүнкү ушундай кырдаалда жашап жаткан абалыңызды көрүшсө албетте жардам берет деп ишенебиз. Анткени биз бүгүн бул үй-бүлөнү чынында ушундай абалда жашап атканына күбө болуп, ишенип, сиз буга чейин бизге бир канча ирет кайрылдыңыз. Ушундай орозо ичинде да келе албадык, ушу тартып элге көрсөтсөңөр дедиңиз эле. Биз бүгүн мына орозо чыкканда келип калдык, ал үчүн кечирим сурайбыз. Бирок ошентсе дагы мусулман бир туугандарыбыз орозо айында эмес, моундай күндөрдө да жардам берет деп үмүт кылабыз. Сизге да ден соолук каалайбыз. Эми бул күндөр да өтүп кетер. Жакшы күндөр алдыда, мына балдарыңыздын келечеги кем болсо, ушул балдардын оз урматын көрүп, сыйында жүрөсүздөй турсачы.